Нат. Assalamu alaikum, biz hazır Geder Aliyev Pulvorundabız. Bu жерде автомобильдердин көрсөтмөсү бар экен, көргөзмөсү. Ушул биринчи хронология боюнча эң эски машина ушул сыяктуу. Нобелдерге, братьям Нобель, да? Бул Нобелдерге тиешелүү машина болгон экен, атка чегерилген. И потом вот до сюда начинается, да? Отсюда это автомобиль 1892-96 годов. 1892 жылғы машина екен. Конструктором этого автомобиля является Mercedes и Maybach. А, Mercedes и Maybach, да? Мына Mercedes менен Maybach. Это могут сказать. А булчу? Тоже Mercedes и Maybach. Это Buick, американский Buick. Büyük. Мына машиналар карагыла, туугандар. Ушундай машиналарда жүрүшкөн. Она принадлежит автомобилю Федерации. Ну, 1918 жылы екен. Фордтун машина карагылашы, жыргап жүрүшкөндө. Окей. А бул болсо 1925-28 жылдары, 27 жылы. Кайсыл машина экен бул? Büyük. 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 Мен машиналардын маркаларын анча деле жакшы билбейм. Ушундай болсо дагы бул кызыктуу маалымат экен. Бул жерде 200дөн ашык машиналар бар дейт. Мына дагы 1927 жылкы кабриолеттер экен. Я. Жүк ташый турган. Карай, ой. Мы правильно едем, да? Да, правильно. По хронологии. Так, бул 28 жыл экен. Крайслер. Окей. Крайслер. Нержавеющего материала сделан. Ал, чирибей И турган. вот еще задний ряд сидений тоже такой новаторство. Карасыздар, бул жаңы ошол мезгилде жаңылык болгон, аркада отура тургандарга. Они в шутку говорили, что это для тещи место. А бул кайнене үчүн орун деп тамашташкан. Чтобы не слышно было, чтобы там... Мени кулбасын деп ушуну тамашалап коюшу экен. Кайнелер капа болбосун эми ушундай сөз бар экен да. Бул жакта аскерий машиналар бар экен. Бул дагы. Тут автомобиль второй. А, 2 жөнөөн согуштагы, э? Бул Виллис дейт.